Саламатсыңар балдар, биздин бүгүнкү тема темабыз ондук жана жөнөкөй бөлчөктөргө аралаш амалдарды аткарабыз. Биз ондук бөлчөктөрдү толугу менен үйрөндүк, кошуп, кемитип, көбөйтүп бөлүп, анан ондук бөлчөктөргө аралаш амалдарды үйрөндүк. Жөнөкөй бөлчөктөргө үйрөндүк, көбөйтүп, кошуп, көбөйтүп бөлүп, кемитип, кошуп, анан аларга да аралаш амалдарды аткардык. Эми экөөнү тең бүткөндөн кийин ондук жана жөнөкөй бөлчөктөрдү аралаштырып туруп эсептерди бир чыгарып коюшубуз керек да. Силер менен ошондо жакшы өздөштүрүп үйрөнүп аласыңар. Мисалы, биринчи мисалды карасак, 2,5 плюс 1,2 дейт. Эми муну чыгаргандын эки жолу бар да. Биринчиси муну дагы ондук бөлчөккө айландырып алышыбыз керек да. Ошондо 2,1ди 0,5 экенин билебиз. Ошондо 2,5 кошулган бул 1 бар да өзү 1,5 да. Демек 1,2'den 1,5. Эгерде муну айландыра албай аткан болсоңор, кайра мурунку сабактарга кайткыла дагы бөлчөктөрдү ондук бөлчөккө айландыруу боюнча үйрөнүшүңөр керек. Анан 2,5ке 1,5 кошсок, 5ке 5 кошсок 11 көңүлдүү, 2ге 1 кошсок 3, 1 көңүл менен 4 болот экен. Демек, барабар 4 чыгат экен. Бул биринчи жолу, анан экинчи жолу 2,5'ти дагы эмне кылып алсак болот? 2,2'den 1 деп жөнөкөй бөлчөккө айландырып алсак, 1,2'den 1. Силерге кайсы бөлчөк менен иштөө ыңгайлуу болсо, ошондой бөлчөккө айландыргыла да. Ондукка өзгөртүп эштеш жеңил болсо, ондукка өзгөрткүлө бардыгын. Жөнөкөй менен иштөө ыңгайлуу болсо, жөнөкөйгө өзгөрткүлө. Анан 2ге 1 кошсок 3 болот, анан жарымга жарымды кошсок 1 болот, 3ке 1 кошсок, демек 4 болот деп мына ушундай чыгат экен. Кийинкине мына карайлы. Биринчи жолу бардыгын жөнөкөй ондук бөлчөккө айландыралы. 8'den 1'ди мисалы үчүн айландыра турган болсок, 1'ди 8ге бөлүшүбүз керек. Ошондо жетпейт, буга 1 0 беребиз. 1'ден берсек 10 болот. 2 да 0 беребиз. 2'ден берсек 16 болот. 4 дагы 0 беребиз. Анан 5'ден берсек 40 болот. Демек 8'den 1 0,125'ке барабар экен. Демек 2,5 кошулган 0,125 кошулган 0,175 анан бөлүнгөн 4'тен 1 бул 0,125 болот. Демек бул экөөнү биз кошууну биринчи аткарабыз, анан бөлүүнү дагы өзүнчө аткарышыбыз керек. 0,75'ти 0,25ке бөлө турган болсок 3 чыгат. Анан 2,5ке 0,125'те кошсок 5, 2, 6, 2, 2,625 болот экен. Анан ага 3'тү кошсок, бүтүнгө бүтүн кошулат да, ошондо 5,625 болот экен. Демек эсебиз 5,625 деп жазат экенбиз. Муну чыгаралы. Мисалы үчүн чыгара турган болсок, 3,2'ни биз жөнөкөй бөлчөккө айландырсак, 10/32 болот. Көбөйтүлгөн 16'dan 1 кошулган 0,2'ни 10/2 деп мындай кылып алсак болот. Кээде мындай кылып чыгарганга ыңгайлуу болот экен. Ошондо 32 менен 16 кыскарып кетсе, бул жер 2 болуп калат. Анан 2 менен 10 кыскарса, демек 5'тен 1 болуп калат экен да бул жагы. Бул экөө да кыскарып кетсе, плюс 10/1 болуп калат экен. 5'тен 1ге 10/1'ди кошсок, жалпы бөлүмгө келтиребиз. Муну 2ге көбөйтсөк, муну 2ге көбөйтөбүз. Ошондо жалпы бөлүм 10 болот. Ошондо 2 плюс 1 барабар 3, 10/3. Анан муну 0,10/3 деп жазып койсок болот экен. Көрдүңөрбү, балдар? Бул эсептерди ошентип чыгарыш үчүн мына буга чейинки ар бирөөнү өзүнчө биз тема кылып караганбыз. Ошолордун бардыгын
кайталап чыгышыңар керек экен. Азыр муну карай турган болсок, 3төн 1ди 3кө бөлсөк, демек мындай болуп калат. 3төн 1 көбөйтүлгөн 3төн 1 болуп калат. Себеби бул 3 кылды четте бөлү көбөйтүп болот. Анан астында бөлүмүндө 1 бар, ал үстүнө алымына чыгып калат. Минус 2ден 1 анан кошулган так бул 100дөн 1 болуп атат. Мындай кылып жазабыз дагы, анан баардыгын эсептеп коебуз. Бул экөө көбөйтүлүп дагы 9дан 1 болуп калат. Минус 2ден 1 плюс 100дөн 1. Эми мунун баардыгын жалпы бөлүмгө алып келип алып чыгарышыбыз керек. 9 менен 2ни иштейли, болуптур. Жалпы бөлүмгө келтирсек, муну 9га көбөйтөбүз, муну 2ге көбөйтөбүз. Ошондо могу жер ортодо минус бар. Так. Бул жерде мындай бир минус бар. Так, анан ошондо бөлүмү 18 болот. 1де 2 бул так 9. 2 минус 9 болуп калат экен. Анан кошулган 100дөн 1 дейт. Биз азыр силер менен терс сандарды өтө элекпиз. Бул мисалдагы терс сан болуп калыптыр. Ошол себептен муну калтырып коелу, кийинчерээк чыгарабыз. Так, ошондо кийинки бир мисалды иштеп коелу. Бул мисалга кийин ошол оң жана терс сандарды үйрөнгөндөн кийин анан кайтып иштеп койсоңор болот. Ошо 2 минус 9 болгондон минус 7 болот. Анан жалпы бөлүмгө алып келип туруп иштеп коебуз да. Могул эсепти карайлы, кашан ичин биринчи иштейбиз. Бул жерде минус же плюсту иштеш ролду ойнобойт. Биринчи солдон оңду көздөй иштеп кете берсек боло берет. Плюс минустар болсочу. 3төн 2,1 алсак, ошондо 2,1 калат, 2,5 калат. Бул 0,5 деген сөз. 2ден 1 3төн 0,5 алсак 2,5 калат. Анан 2,5ке 0,100дөн 1ди кошсок, мисалы үчүн мындай болот. 2,100дөн 51 болот экен. Ошондо 3дөн 1 бөлүнгөн 100дөн 251 мындай бөлчөк айландырып коелу. Ошондо биринчи бөлчөктүн өзүн жазабыз да, көбөйтө кылып туруп экинчисин мындай орун алмашып жазышыбыз керек болот. Анан ошондо бул жак 100 болот. Анан бул жак 251 көбөйтүлгөн 3. Көбөйтпөй эле калтырып коелу, ушундай чоңсай чыгат. Так, андан кийин муну аткарабыз. 4төн 3 эсиңерде болсо бул 0,175 болот. 0,175ке 0,25ди кошсок 1 болот. Анан 1ди 0,2ге бөлөт экенбиз. 1ди 0,2ге бөлсөк, 1ди мындай бөлгөндө 0,2ге бөлө турган болсок, өтүрдү бияка жылдырсак эмне болуп калат? Бул жака жылып калат. Андан кийин 10ду 2ге бөлсөк 5 чыгып калат экен.